Чечпейсиң бе? 1-майдан тарта никап паранжа тагынган кыз-келиндерге айып акча салына баштайт. Мыйзамга ылайык талапты сактабагандар 20 000 сом төлөйт жана жеринде никаптары чечилет. Төлөмдү аткарбагандардын тууму өсүп иш сотко жөнөтүлөт. Буга чейин жетиштүү түшүндүрүү иштери тиешелүү органдар тарабынан жүргүзүлгөн. Эми рейдтик иш-чараларда мыйзам чегинде иш алып барылары эскертилет. Бул боюнча Жалал Абад облусунун аймагындагы бардык район, шаарларда түшүндүрүү иштери бүгүнкү күндө жүргүзүлүп келип атат. Ошону менен эле мындан ары район, шаарларда Жалал Абад облусунун жалпы аймагында ошол жүзүн толугу менен жашырган жарандарга 20 000 сомдон айып пулдар жеринде салынып баштайт. Беренин оюнча жеке адамга 20 000 сом айып пул салынат. Азыр ошол боюнча элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эскертип, коомдук жайда, мамлекеттик ишканаларда бетти жаап жүрүүгө болбойт деп. Андан кийин дагы эле кайталана берсе, анда уже протокол толтуруп айып пул салууга туура келет. Бул айып салгандан кийин 20 000 өз убагында 1 айдын ичинде төлөбөсө, пенясы кетет. Пенясы 20 000 кошулганда 40 000 уже сот аткаруучулар өткөрүп берет, төлөшкө туура келет. Мыйзам коомдук жайларда жарандардын коопсуздугун жана идентификациясын жогорулатууга багытталган. Жүзүн ачып жүрүү аял эркекке бирдей каралган. Бетин жашыргандар коомдук жайларга, мамлекеттик мекемелерге киргизилбейт. Коюлган талапты бардык мекемелер сактоого тийиш. Коомдук жайларда өзгөчө мына базарларда жүзүн жашырып жүргөн адамдар өөнү учуруп атат деп бизге кайрылуулар көп болгон да. Ооздеги өзгөчө кайрылуулар. Мына ошол нерсеге дагы биз мониторинг жүргүзүп, көбүнчө түшүндүрүү иштерине басым жасадык. Мындан сырткары дин тармагынын өзүнүн өкүлдөрүнө дагы басым жасап, медреседеги мугалимдер, окутуучулар боюнча, мечиттеги имамдар боюнча, мындан сырткары чиркөөлөрдөгү дагы өздөрүнүн дин ишмерлерине дагы биз атайын маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо мыйзамдын талабына ылайык ар бир жаран өздөрүнүн баягы укуктарын, милдеттерин так аткарсын деген багытта сүйлөшүүлөр, талкуулар жүргүзүлдү. Мыйзам кабыл алынгандан кийин бүткүл мамлекеттик мекемелерге бул мыйзам кат жүзүндө дагы, мыйзам өз алдынча дагы жеткирилди, кабар берилди. Бардыгынын кабары бар. Чындыгында ушул талап бүгүнкү күндө сакталып атат. Өзгөчө мына мамлекеттик стратегиялык объектилерге жүзүн ачып кириш керек. Ошол нерсени дагы мамлекеттик кызматкерлер, өзгөчө жетекчилер катуу карманып атат. Биз бул багытта бир топ чогулуштарды уюштурганбыз. Алар да өздөрү баса белгилеп, бул нерсени талаптагыдай аткарабыз деген өздөрүнө дагы бир милдеттенме алышты да. Никап жана паранжа коомчулукта көп жылдан бери талкууланып келе жаткан маселе болчу. Бул боюнча эл арасында ар кандай пикирлер жаралып турду. Ошентип талаш тартышка мыйзам менен чекит коюлду. Тийбаса биз кайга кетебиз? Башка өлкөнүн адам болуп калабыз да. Ошондон кыргыз болуп эле жүргөнүбүз жакшы. Кыргыз ошондой болчу эле. Бетин ачып алсын, туура эмес ошол. Кабарыңыз барбы? Бар. Эмнеге бетиңизди жаап жүрөсүз? Мен кара кийгеним жок. Мен ак май. Кара эмес, ак болсо дагы бетти жапканга мүмкүн эмес да. Кара эмес меники. Мыйзамга баш ийбизби? Кара, албатта. Мамлекетке, Кыргызстанга баш ийиш керек да. Мыйзамды колдошубуз керек. Жүзүн ачып, жүзүн жаап алып, уурулук кылып атышат. Жаман жолдордо жүрүп атат. Ата жолугун салып жүрө берсе болот, мындай жүзүн ачып. Каршымын ага. Кудай берген жүзүн ачып жүрө берсин. Жашына турган эмеси бар. Мыйзам тыйып салса деле барды кийип атышат го. Бетини бекитпей эле койсун болот. Никап динибизде дагы парз эмес. Ал эми хиджаб кийүүгө, жүзүңүздү ачып жолук салууга эч кандай тыюу жок. Ушул эле маселе боюнча кезинде Чубак ажыга дагы суроо берилип, ал өзүнүн жообунда каршылыгын билдирген. Паспорт столуга барсаң жүзүңдү ач деп кыйкырды, ал жерде эркектер көп болчу, шуга кандай карайсыз, жүзүңдү ачкының. Ооба, эми жүзүңдү жаап алсаң анда сүрөттү коюп эле көмүр менен карайтып коюш керек болот. Кантип сени бирөө тааныш керек болот. Эби чени менен болуш керек. Ушундай кыйын болсоң күйөөңү жетелеп ал карап турсун, жүзүңдү ачып паспортко түшүп алгының, жүздү жапкан сага парз эмес, ал сүннөт болуп эсептелет. Ошол кара кийген, кара жолук кийип, анан жүзүн жаап алып эл аралап кеткендерге мен да каршы болот элем. Андай биздин салтыбызда жок. Ошо силерге окшоп капкара кийинип алып элдин баарын үркүтүп атасыңар. Сенден дагы илимди 10 жыл сага сабак бере турган, сен эмес сенин күйөөңүн устазына койсо сабак бере турган шейхалар жөн эле кийинип, жакшынакай кылып жолук салып жүрүшөт. Бир жолу чектен чыгып кеттиңер. Ошону айт, андай кылба деген болсо эле бир жол жаман көрүп бардыгын чекеге сүрө бересиңер. Этият болгула. Эл катары эле жакшынакай бир олуттуу өңдөрдү кийгиле. Капкара кийинип, көзүңөрдү көрсөтүп, ичине качты боеп коесуң, элдин баарын жүрөгүн түшүрөсүң. Андай болбош керек. Парда тагып атасың, бүйүңдө отур анда.
Eştige sana gereki yok bolot. Pasportga barsaň jönlet düş. Jylyň açtap koysam ne kılat ele. Hudaýga şükür bizdin mamleketdäki jölük bilen üçin ruhsat berilingen. Бұл жерде хижап жөнүндө эч кандай сөз болбош керек. Хижап деген маселе бул 5 убак намаздын өкүмүндөгү фарз болгон нерсе. Бүгүн хижап тууралуу эч ким эч кандай сөз аткан жок. Жалпы аялдарыбыз хижап менен өзүнүн ибадатын, тиричилигин, көчөдөгү баскан турганына эч ким каршылык кылбайт. Бул жердеги нерсе никап боюнча кетип атат. Бул никап биздин маскап боюнча дагы, биздин үрп-адат, каада, салтыбыз боюнча дагы бул адатка айланган нерсе эмес. Бегиле кетсек, никап паранжага тыюу салган мыйзам 1 февралдан тарта коомчулукка ачыкталды. Тиешелүү тараптар 3 айдан бери түшүндүрүү иштери менен гана чектелип келишкен. Айыппул салынат. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Бардыңыз, чечип алып коюңуз,